Kulak sizde. Alo, assalamu alaikum. Ve aleykümselam ve rahmetullah berekatuh. Bir soru var. Benim büyüğüm oğlu doğru. Yakın arada 3. operatsiya olur. Duanım koyuyor. Çok rahmat. Müslüman boldu, bolilek be. Müslüman bolgusu geliyorlar. Anda kelime aytыңыз, qaytalap aytsa Müslüman bolot. Azır aytayım mı? Ova, kelime aytыңыз, ana manisini düşündürüp beriңiz. Azı men aytam, meni ugup turabı jok bu. Siz uğuatar. Azыр men kelime aytam. Oşonun men menen koşulup qaytalap aytsın, jana ugup atkan bardı qaytalap aytsın. Meyli. Andan keyin men manisini aytam, kırgızça keyin aga düşündürüp aytıp koyos. Makul. Makul, çok rahmat, Allah razı olsun. Aytыңыздар. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahu Muhammedur Rasulullah. Elhamdülillah. Bunun manisi Allah Taala'dan başka Kuday yok. Bardığın jaratkan Kuday Taalam özü. Köp Kuday degen üçüncü bir gana Kuday Taalam özü var. Bardık ibadatga layıktı Kuday Taalam özü. Jana Muhammed anın akırkı paygambar elçisi. Biz bardık paygambarlar, İsa paygambardı, Musa paygambardı, paygambar dep bilebиz. Kudaydın şeriki jok. Kuday жалгыз деген түшүнүк, мына ушул түшүнүк менен La ilaha illallahu Muhammedur Rasulullah dese musulman bolot. Мына сиздин жолдошуңуз дагы биздин катарыбызга кошулду, мусулман болду. Кудай Таалам куттуктайбыз. Эми ага атайын китептерди алып бериңиз. Намаз окуганды, орзо тутканды үйрөнсүн. Кудай Таалам жолдошуңузга, биздин бир тууганыбызга, жаңы келген бир тууганыбызга Аллах шифа берсин. Кудай Таалам жамандык көрсөтпөсүн, өзүңөрдү бактылуу кылсын. Кудай Таалам жаман көздөн, жаман сөздөн сакташ. Ошондой эле бардык ооруп аткан бир туугандарыбыздын бардыгына Кудай Таалам шифа ажил берип, ооруп өткөргөн күндөрүн билип алган күнөөлөрүнө кафарат кылган болсун. Амин. Рахмат, куттуктайм сиздерди. Кийинки угарманды кабыл алабыз. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ve aleykümselam ve rahmetullah berekatuh. Muhtar sizge densoğuk kalay olsun. Rahmat. Men bir sorum var ele. Men bizim bir asılı karızız var ele da. Anan birok biz mындай zeket bергенге, sadaka bергенге şartlarыбыз бар да. Ошондо биздин берген sadaka zekеттери кабыл болобу, кабыл болбойбу? Мындай, силер карыз бергенде, силердин карызыңар бар дедиңер да. Ошол карызыңарды чыгарып койгондо калган сумма зекет бере турган деңгээлге жетеби жокпу? Тагыраак айтканда, карызыңарды төлөгөндөн кийин кала турган байлыгыңар $2000 көппү жокпу деген маселе. Эгерде карызды төлөгөн шартта калган суммаңар $2000 көп болсо, анда зекет берүү силерге важип болот, зекет беришиңер керек. А бирок карызды төлөгөндө калган сумма зекет бере тургандан аз болуп калса, анда силерге зекет берүү милдеттүү эмес, балким карыз төлөгөн милдеттүү эсептелет. Ошондуктан карызы бар адамдар садака бергенден мурда ошол эмне карыздан кутулган жакшы. Анткени карызды берүү парз болот, зекетти берүү парз болот. А садаканы берүү парз эмес, балким бул сүннөт сооп болот. Ошондуктан биринчи парызды кутулуп, карызды кутулуш керек. Карыз парз экөө бир мааниде келет, урматтуу бир тууганым. Рахмат сизге. Дагы бир угарман бар. Угарман, кулак сизде. Мына азыр учурдан айтыңыз. Алейкумассалам. Муреке, мен суроо жаңы жыл жөнүндө болуп атат да. Кээ бир мусулмандар соқ койт десек, кээ намаз окугандар деле тастаркан жайып алып ата беришип отурушат. Анан бир хадистен айтканы калды менен пайгамбарыбыз салам башкалардын майрамын тозгон адамдар бизден эмес деген. Ошонун маанисин түшүндүрүп айттым да, бул мусулмандарга гана таандык деп. Менин ушуну өзүмдүн апама, кайненеме, апама айтып түшүндүрсөм, ал киши түшүндү. Кайненеме ушуларды кичинеден бүтүп айтсам, мындай жактырбаган сыяктуу да, эми намаз окуган киши өзү. Ошону тууралуу айтып койсоңуз, ал киши да угуп калгысыптыр. Анан экинчиси, ооруп жаткан адам, өтүп кеткен адам, мисалы ооруп жатып өтүп кетет го адам баласы. Анан ошондо айтабыз тиги жаны кыйналбай кетти, жакшы болду деп айтышат көпчүлүк. Ооба. А бирок ошо кабыр азабы жөнүндө көпчүлүгү билбейт да. Бул жалганда биз кыйналсак дагы кайсы бир учурда Аллах Таала бизге шифасын берип, жакшылыгын берип коюшу мүмкүн.
Өтүп кеткенден кийин кабыр азабындагы кыйынчылыктар тууралуу да айтып берсеңиз. Алла ыраазы болсун. Рахмат sizge bir tuğanım. Siz aytып atkан temada hadisти bilbeyim, birok hadis siz balkim bu İmam Tirmizi rivayet kılgan bunu hadis aytып atsanız gerek. Men teşebbeha bi kavmin fahuwa minhum. Kim kaysyl bir qoomga okşoşsa, al oşol adamlar menen birge. Tagırak aytkanda kıyamatda oşolor menen birge tirilet degen sözdü. Şonduktan biz musulman saltı menen, musulman adebi menen, özübüzdün Kırgız elibizin saltı menen жүрgөнүбүz, antkeni Kırgız eli musulman el bolgonduktan oşol salt sana menen жүрgөнүbüz жакшы болот da. Annem siz gelin bolgon üçün kaynenege oor gelip ketse gerek, akırındık menen bardyk orduna gelet. Musulmançılık akırındık menen bolop, Moskva bir günde kurulgan emes degen жакшы gep bar. Anın emi janagı oorup jatıp ötkönde biz mında kıynalbay ötüp ketdi dep aytabız çındыгында. Birok oşol ötkөндөн kийинки azapты kede bilbey kalabız da mında kebir mında kelesi o adamlarыбыз бар da mınday bir asını bölüp alat da emne üçün degende men kıynalıp kettim dep. Oşentip asını bölüp alıp kıyınçılıktan andan dagı çoğurak azapka tozokko düşüp kalgandыгын kede bilbey kalışat da. Kabır azabı bul hakikat urmatlı bir tuğanım. Al uşunçalık dengelde al adamdın kavurgalары kıskanda biri-birine girip ketkende bolup adam kıynalat. Şonduktan oşol kavur azabına jetpеш üçün adam uşak aytbaş gerek, birön jamandabaş gerek kede namaz okugan dele musulmanдар oşo başka birleri gıybat kılıp alardı jamandap uşaktap жүрgöndөрдü bilebиз. Bularga kavur azabı hakikat Kudayım uşundan saktasın. Şonduktan kolubuzdan gelişince oşol dinibizdi toğra karmansak özübüzdün артына селибиz, uyatыбыз, адамгерчилигибиz толук сакталат. Урматтуу bir tuğanдар эми kede mınday urmatlı bir tuğandar mınday fitna çıkarıp alууdan musulmandardын ortosunda mınday bir mınday жаңжал çıkarıp algan etiyat boluşubuz gerek. Koldan gelişince mınday tınçtık menen түшүндүрсө жакшы болот. Ana şonday el adamlarga kede mınday bir Kudайды жакшы taanıbagan adamga barıp жаңыртуу жөнүндө же nooru jönүндө сүйлөгөндүн кажет жок дейт элем. Аларga birinci кезекте Аллах Тааланын бар экендиги, Кудайдын улуктугу, баарын жараткан жалгыз Кудай экендиги жөнүндө келменин маанисин айтып алсак, мына ошол урматтуу bir tuğanım жетиштүү болот. Анан бардык ордуна келет, көч бара түзөлөт деген накыл кеп мына ушул нарктуу маселеге мисал болуп саналат иншалла. Дагы bir угарманыбыз бар, көрөрман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Men turmushga chiqqan 10 yilday bo'lib qoldi da. Anan bayagıday bari nimede musul vacip bo'lib qolyapti. Chachim uzun qalin bo'lib bunday yuvanga qurg'onga bo'lib qolyapti. O'shanda qanday qilsa bo'ladi deb so'rayman endi. Bunday chachni yuvasa musul vacip bo'lib qoladi deb. Oşol jana şariattык iş dep aytылат. Oşol iş bolordan murda çaçыңыз örülүү болгон bolso, anda ошондо чачыңыз жазылбаган болсо, чачыңызды жууганда башыңыздын терисине гана суу жеткирип, ал эми чачтын өзүн жууп эле сыртынан момунда сылап мас тартып койсоңуз жетиштүү болот. Чачы кыскаларга, чачы жазылып жүргөндөргө бул милдеттимде бул тартип туура келбейт, чачы өрүлөөлөр. Анткени ошондо шариат жеңилдик берет. Чачы узун аялдар шариаттык иш болордо мурда чачы өрүлүү болгон болсо, чачын жазбаса жуунуп атканда ошол баштын терисин гана жууп, баштын өзүн гана жууп, ал эми калган сыртындагы чачты моментип сылап койсо, ошону менен гусул алынган болот. Кийин чачын жазса кадимкидей боло берет, урматтуу bir tuğanım. Дагы bir угарманыбыз бар, угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Бизнес исламда конкуренция деген бар ғой, бизнесте мисалы үчүн конкуренция менен күрөштө болобу? Мисалы үчүн бизнес чөйрөсүндө алектенип, мен конкурентимди андан бизнестимде жеңиш үчүн бир аракет жасасам болобу? Ал мен толук аракет жасасам, анын банкрот болуп калышы болобу? Misal үчүн кандай аракет болушу мүмкүн? Мен болгон үчүндө жумшадым, маселен рекламага чыгып, анын жанында да бир ошол саткан товарды мен дагы сатып да, мисалы үчүн ушундай конкуренция дегенди түшүнөсүң го. Ооба, түшүнөбүз. Ошону конкуренция аркылуу немебизди, сатерибизди жеңсе кандай болот дейм. Абдан жакшы суроо бердиңиз. Башка дагы сурооңуз барбы? Ушул болот.
Рахмат сизге урматтуу бир тууганым. Исламда конкуренция деген бар, атаандаштык деген сөз кыргызчасы. Бул ошол базарды калыбына келтирип тура турган эң жакшы маселе. Эгерде бардык эле соода саттыкта болобу, саясатта болобу, ал эмес илимде болобу, атаандашуу болгондо адамдар кууч жана өзүн оңдойт. Атаандашуу болбой калганда адамдардын бардыгы мындай бир жалкоолукка туш келип калат. Атаандашуу адамды өстүрүп турат. Демек, базарда атаандашуу болуу, бизнесте конкуренция болуу бул жакшы жагдай. Бирок атаандашта бирин-бири мындай рекет салып, анан дегенде өлтүрүп, башка кылып уурдабастан, балким сиз айткандай реклама аркылуу же болбосо өзүндөгү буюмдарды андан дагы жакшыраак бир мактоо аркылуу, туура эле жалган айтпастан, же болбосо анын бир сапаттарын жогору кылуу аркылуу атаандаса бул жакшы маселе. Анткени тиги да аракет кылсын деген сөз. Эгерде атаандашуу болбосо, атаандашууну жаратуу керек. Анткени бул апайсия дегендеги, анткени апайсиясы болбогон мамлекетте, анда мамлекет өнүкпөйт да, ошого эгерде жок болсо аны жаратуу керек деген урматтуу бир туугам жакшы сөз бар да. Ошондуктан бул нерсени шарият жакшы көрөт, аны эч кандай жокко чыгарбайт. Монополия кылып алган, бир гана бизнестин түрү мен гана кылам, башка кылбасын деп бир мыйзамдар менен тостуруп алган, албетте бул жакшы эмес. Анткени кээ бир убакта ушул нерсе ошол нерсенин мындай сапасыздыгына, сапаттын төмөн экендигине, шалаакылык алып келет да, кээде кымбаттатууга кетип калат. Жанагы базардагы баалардын сакталып калуусу мына ушул атаандаштык аркылуу Кудайым өзүнөн өз жөнгө салып турат, урматтуу бир тууганым. Бул жакшы маселе. Анан жана урматтуу бир тууганым, карыз боюнча айтканда мына ушул китептен карызын төлөөгө кудурети жетпей калганда айтыла турган дуба деген бар экен, 160-бетте. Урматтуу бир тууганым, мына ошону эгерде узун эмес болсо бир сыйра окуп койсок, бул дагы жакшы болот. Мына бул жерде бар экен. Абу Саид Худри радыйаллаху анху айтат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү мешитке кирсе, Абу Умама деген сахаба олтурган экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "О Абу Умама, намаз убактысынан башка убакытта мечитте эмнеге отурасың?" деп сурады. "О Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям, мени көйгөй жана карыз ушул абалга салып койду" деди. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Сага бир дуаны үйрөтөйүнбү? Аны окуп жүрсөң, Аллах көйгөйүңдү чечип, карызыңан куткарат. Таң атканда жана кечиндеси: Аллахумма инни а'удhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal wa a'udhu bika minal jubni wal bukhli wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal" дегенди окуп жүр деп ушинтип айтты, урматтуу бир тууганым. Абу Умама айтат: "Анан пайгамбарыбыз алейхиссаламды айткандан аткардым, Аллах менин көйгөйүмү чечип, карыздан куткарды" дейт. Бул хадис Абу Давудда. Келиңиздер. Мына ушул дуаны дагы мен акырын окуйун. Ушул угуп тургандар баарыбыз кайталайбыз. Баарыбыздын башыбызда көйгөй бар, баарыбыздын башыбызда карыз бар. Ал эмес мамлекеттин өзүнүн көйгөйү бар, мамлекеттин карызы бар. Деги эле карыз жок адам калбай калган өйдө ошондон келгиле окуйбуз бардыгыбыз. Аллахумма инна na'udhu bika minal hammi wal hazan wa na'udhu bika minal ajzi wal kasal wa na'udhu bika minal jubni wal bukhli wa na'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. Кудай Таалам баарыбызды көйгөйдөн арылтып, карыздан кутултканды Кудай Таалам жакшы насип кылсын. Дуанын мааниси: "О жараткан Аллах, кайгы капа жана убайым тартуудан, жалкоолуктан, алсыздыктан, коркоктуктан жана сараңдыктан, карыздын алдында калып эзилүүдөн жана адамдарды мага үстөмдүгүнөн качып сага корголойм" деген урматтуу бир тууганым маани бар экен. Андан сырткары башка бир хадисте Али радыйаллаху анху айтат: "Бир кул азаттыкка чыгуу үчүн кожоюну менен шерттешкен акчаны таба албай, Азирети Алиден жардам сурады. Али: "Сага пайгамбарыбыз үйрөткөн сөздөрдү үйрөтөйүнбү? Эгерде сен Аллахумма кфини би халалика ан харамик ва агнини би фазлика амман сивак" деген дуаны окуп жүрсөң, карызың тоонун жарымындай болсо да андан кутуласың деди. Келгиле бул дуанда бир айтабыз. Аллахумма акфина би халалика ан харамик ва агнина би фазлика амман сивак. Мунун мааниси: "О жараткан эгем, арам аралаштырбай адалыңды мага жетиштүү кыла көр. Өз берешендигиң менен сенден башкаларга муктаж кыла көрбө" деген мына ушул пайгамбарыбыздан дуалар деген көркөм китеп. Анан эми кээ бирлер чыгышы мүмкүн: "Эмне үчүн ушуну кыргызчасын айта берсек болбойт?" Анткени болот, бирок ал тилек гана. Ал эми дуа болуш үчүн пайгамбарыбыздын өзүнүн сөзү менен айтылынса, мына ошол сөздөрдүн тизмегинин өзүндө касиеттүү бир береке камтылган. Ошондуктан андан куржала калбастан арабча текст айт, аркасынан кыргызча айтсаңыз, албетте бул жакшыраак болуп эсептелет.
Daha bir ugarmanımız var. Ugarman kulak sizde. Alo, assalamu alaikum. Ve aleykümselam ve rahmetullah berekatuh. Men sıramayın gelmeli. Hiç biz yenilik olduk. Şu an demalısın açar bolup dandırı üzerinde boşa dua kılıp اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بارك الله في الموهوب لكم Құдай талам бардық төрөлгөн наристелерге Құдайым жақшылық берсин, оорып аткан инибизге, перзентибизге Құдай талам шифа берсин, Құдай талам эч жаманды көрсөтпөсүн. Ошондой эле Құдай талам ким кандай аурумаса тилек кылса, ошол тилектерге Құдай талам өзү жеткизген болсун. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман кулак сизде. Kulak sizde. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah berekatuh. Benim bir tanışım var lan. Ben Calavatan sanatım. Nokenden bir molda olarak var. Yol Meksiko'da 3 yolu geldi. Şu olur mu bu? Joldu Kuday açat. Kuday cevat. Oşonda Kudaydan kalbaş gerek. Molda jol açıp koysa oşol molda şundan akça alıp anan jürübeytiler. Jolu jabık bolğon açam dep aldap jürötüp bardığın. Degele molda'nın kolundan bul gelip oşol bakşı göz açık oşol bir nerse. Misal üçün men uşunça moldaçılık kılıp okup жүрөм, бирок бирөөнүн жолун ачып берет дегенди билбейбиз. Болгону жолун үйрөтөбүз. Дуа кыл деп мынакей. Карыз болсоң муну дуаны кыл, тигини кылсаң муну кыл деп анан Кудайдан сурайбыз. Кудай таалам иншалла жол ачат. Ал эми 3 жолу келсең жолуңду ачып берем деген урматтуу бир тууганым. Бул кудайлыкты даава кылганга барабар күнөө иш болот. Ону Кудайым өзү гана жол жабат. Кудайдан сураны биздин моюндагы милдет. Ошол молден күчтүү болгондо кантип Кудайым жолуңду ачып берет, кантип дуа кылсаң деп дуа кылуунун гана жолун үйрөтөт. Элем калганын Кудай таалам иншалла ачып берет. Намаз окусун, Кудайдан калбасын, Кудайым бардыгын өзү жетиштүү болот. Дагы бир угарман кулак сизде. Alo, assalamu alaikum. Ve aleykümselam ve rahmetullah berekatuh. Rahmat. Nima men bitta savolim bor edi. Er-xotin ajrashib ketishdi. Ularda ikkita bolasi bor. Alimentga berganida, aliment to'lamayman deb otasi bolalaridan voz kechdi. Shu musulmonchilikka to'g'ri keladimi? Shuni aytib bersin. Rahmat. Erdi kатын deyt, jubaylar ajrashib ketdi, ortasında 2 balası var. Anan eri baldardan vaz keçip aliment төлөгөнгө макул болду дейт. Бул балдардан ваз кечип кеткени менен менин балдарым эмес деп мындай кетип калды дейт да. Жок, бала төрөлгөндө менин балам эмес деп айтса, ошондо баладан баш тарткан болот. Азыр баш тарта албайт. Ошонун атында кала берет. Балдар кыздан төрөгөн болсо эптелбейт. Балдарды алимент эгерде жете турган болсо жакшы, бирок азыркы алимент жетпей турматтуу бир тууганым. Ал балдардын тамак ашы, кийген кийими, алардын окуусу, ана ошолорду багып аткан энесин, аялдын айлык акысы да керек. Анткени ошол балдарды багып аткан эне аларды багууга милдеттүү эмес, балким ошол күйөө багуу керек болот. Демек эненин жалдагынга туура келет. Демек эненин жашап аткан жери бардыгын жанагы адам камсыз кылыш керек. Азыркы мамлекет кесип берген алимент 5000 сом менен аны менен жанагыдай тушоосундагы чечилип, эшек тушоосу чечилип. Ошондуктан бул туура эмес маселе. Ажырашып кеткен күндө дагы балдарды кароо анын моюндагы милдет болот. Анан эми балким эрдин өзүнүн жүйөлөрү бар. Ушундай болгон учурда айтабыз, 2 адам аларга эр табылат, катын табылат, аял табылат, күйөө табылат. Бирок балдар катене табылат. Ошондуктан жубайлар мен сүйбөй калдым, жактырбай калдым деп ажырашып кеткенден алыс болуш керек. Канчалык оор келсе дагы ошол балдардын мындай бир жетим калтырбастан ошолордун өзүн тарбиялаганга аракет кылыш керек. Анткени булар атене таба албайт. Атене табуу өтө кыйын маселе. Анткени эч ким буларга атене болуп бере албайт. Сизге башка эр чыгышы мүмкүн, ага башка аял чыгышы мүмкүн. Бирок башка атене буларга боло албайт. Ошондуктан сиз дагы эгер күйөөңүз келсе, ага мындай бир ының дебестен, тыртыңдабастан макул болуңуз, баары жакшы болот, ордуна келет. Ар бир адамдын жакшы жери бар. Адам кечиргенди билиш керек. Кечиргенди билген адам иншалла дайыма Кудайдын кечиримине дуушар сазавар болот. Аллах разы болсун. Кудай таалам бакыттаалай берсин. Балдарын кара койгон эркектер кыяматта буга жооп берет. Булар ошол моюндагы бир парз аткарбаган. Анткени пайгамбар алейхиссалам айтат, Кудай таалам өзү айтат, балдарды багуу, аялын багуу, булардын баарын багуу парз болуп эсептелет. Ким бакпаса тарки фарз кылган болуп кыяматта күнөөкөр болуп, бакпай койсо боло берет десе, бул адам эмне ыймандан чыгып кетет. Анткени балдарды багуу парз экендигин инкар кылган адам капыр боло турматтуу бир тууган, Кудай сактасын. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман кулак сизде. Ve aleykümselam ve rahmetullah berekatuh. Men sizden bir soru sorayım dedim.
namaz koyup yürüyorum. Namazı tişlep koydum. Oşa benim geleceğim kandı. Oşağa birinde et koysunuz. Yok geleceğimde ondan niyetim var okuyun degen. Kaçan oşo gelecek kaçan okuysan bugün başlayıverseniz bola oşo nazır ele şam kuptanga. Hem gelecekte Kudayım biletti taksırım. Geçe varım bugünce uşunda eken düğüne şok. Erten okuyum deseniz ertendin bari kimge dayın kimge yok. Oşondan bugün okup baştаңыз. Gelecekte okuyum dep ar gelecekte sizge garantiyаңыз yok. Meniki dagı yok urmatlı bir tuğam. Oşondan keliniz namazды kалтырбаңыз. Egerde namazdı farz emesken imandan çıgat, namaz okuş gerek, kıyamatqa barganda sorula turgan birinci mesele namaz urmatlı bir tuğanım. Siz çoğun adam ekensiz, önünüzden bilinip turat. Namaz taştap koyup emne bolot degeniniz uşul telefon çalганга edinse ketirgenge убактыңыз кетти. Ошол келечекте сурап атасыз кандай болот деп үмүтүңүз бар экен. Демек намаз окуңуз. Намаз мен үчүн окуп бербейсиз, муфтийге окуп бербейсиз, же президентке окуп бербейсиз. Балким аны өзүңүз үчүн окуйсуз, кыяматта барганда жаныма сеп болсун деп. Келечегиңизди ойлонсоңуз, чындап өзүңүзгө күйсөңүз, анда намазыңызды окуңуз. Намаз бизден башкалардын ортосунда айырмачылык мына ушул намаз менен билинет. Кыяматта биринчи намаз суралат, намаздан кийин калганга кезек келет. Эгерде өтпөсөңүз калганга кирбей. Жанагы окууга барганда биринчи аңгемелешүү болот да, өтсөңүз экзамге кирет. Ошол сыяктуу намаз ошол аңгемелешүү ордундагы маселе. Өтпөсөңүз калгандан сурак деле болбойт. Дагы бир угарман кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Питерден чалып эле. Питерден кош келдиңиз. Рахмат ажыке. Ажыке мындай суроо болуп атат биздечи. Акам бар да, 26 жаштагычы. Мына нече эле үйүн албай жатат да, 1,5 жылдан бери. Ал азыр айылда. Кыргызстанда. Ошого эмне кылсак дегенде, ушул намаз окуйт, жакшы жолдо жүргөн жигит. Эмнеге үйлөнө албайт? Эмне себептен айтат? Мындай кыз табылбай жатат да. Кандай 6 миллионго жеттик, жарымы кыз. Кыз көп болуп даже Россияны каптап кетти. Кандай кыз табылбайт буга? Билбейм, кыз табылбай жатат. Азыр кыздар деле мындай мусулманчылык кылам десең деле унабайт экен да, бар жокочу. Ой, эми дуа кылабыз, эмне кылабыз, эми үйлөнүш керек, булам жүрө берген болбойт. Билбейм, мага келип арызылган кыздар толтура келет, турмушка чыгат элек дуа кылып коюңуз деп. Жигиттер толтура келет. Анан эми айтсын агасына, инисине, ушу иштеп аткан кыздардан бирин алып келип берсеңиз болбойбу? Эмне кыласың бу жерде оста суукта жүрүп, суук өтүп калат, келип. Айылга бар, жылуу бизде жакшы алып келсең болбойбу, бирөө жарым жеңе кылып алсаң. Андай болбойт да. Питерде жүрбөй толтура эле. Бул жактан деле кыз көрбөйлөбүз ошол. Ошентип изде, жыргап жүргөн жок бардыгы эле. Бар эле кыйналып. Америкага барсам, балдарга жолугушуп көрсөм, кыздар бизге үйлөнбөйт, тийбейт дейт. Кыздарга айтсам, балдар бизди албайт дейт. Анан анда чогуу сабап өтөбүл дейт. Ушул жерден эле мында карап эле тушташтырып үйлөп кое берелик деп. Эми ушундай да урматтуу бир тууган. Бирөө ичерге сутап, бирөө кечерге кеч таппайт. Ошондуктан уялбай ошол жеңелер, агалар, достор ишке кириш керек дагы, таап үйлөш керек. Сүйүү никеден кийин башталат. Никеге чейин сүйүү издегендин таптакыр кереги жок. Үйлөгүлө дуа кылабыз иншалла. Кудайым шерменде кылбасын. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Ажеке, сизге суроом бар эле. Айтың. Жакында фазаттуу болдум. Атын Мустафа койдук. Чоң баламдын аты Мухаммад. Ошого дейин туура кылдыкпы деп сурайм. Эң туура. Мустафа деген тандалып алынган, истифадан алынган, сафадан алынган Мухаммад пайгамбар, өкөтөн пайгамбарыбыздын аты. Бул жакшы аттар. Кудай таала уулдарыңызга жакшылык берсин. Баракаллаху фил мавхуби лакум иншалла. Ошондой эле бардык перзент көргөндөрдүн бардык перзенттерине Кудай таала берекесин берген болсун. Жашат койгонсуз. Дагы бир угарман бар, угарман кулак сизде. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Сизге Аллах разы болсун. Ушинтип сиз ар дайым илим берип жүрөсүңүздөр. Сизге Аллах разы болсун. Рахмат. Жөн эле каалоо экен, чындыгында кээде суроодон дагы сырткары адамдар мына адам катары бирибизге бирибиз туура баа берип, туура түшүнүп, жөн эле рахмат деп, жөн эле бир жылмайып, жөн эле бир жылуу сөз айтып коюун өзүн кээде биз таппай калабыз. Бардыгы резет менен болуп калган. Сен суроо бересиң, мен жооп берем. Сен тыйын бересиң, мен сага алма берем. Анан сен андай, мен орун бошотуп берип рахмат айтам. Жөн эле ушундай бирибизге бирибиз жылуу сөз сүйлөй турган, жөн эле бирибизге бирибиз жылмайып күлүп карай турган, жөн эле бир жакшы мамиле боло турган дагы убакыт болуш керек, урматтуу бир тууган. Анткени келгилечи, биз мына ушул
мындай бир позитивдүү мындай өлкө катары Кыргызстан позитивдердин өлкөсү, жакшы маанайлардын өлкөсү дегенге татыктуу бололчу урматтуу бир туугандар. Жөн эле бири-бирибизге бири жакшы мамиле кылып, мындай бир урушканга урушуп жооп бербестен, кыйкырганга кыйкырып жооп бербестен, жөн эле жылмайып койгонду маданият катары калыптан алып турган болсок, балким ошол дагы биздин Кыргызстанга келе турган дүйнөви, ухрави, акыреттик жана бул дүйнөлүк жакшылыктардын себеби болуп калыш ыктымалы сөзсүз түрдө бар. Мисалы Японияга барсаңыз, бардыгынын байпактарын тазалыгы менен өзгөчө. Ал эми биз дасторкондун кенендиги менен өзгөчөбүз, бирок азыр аны менен көп адам таң калтыра албайт экенбиз. Өзүбүздүн жанагыдай эт бышырып, анан дасторкон толтурган менен ошол биз келгиле ошол жанагы жылмаюуну өзүбүзгө адат кылып, адамдарга мындай бир позитив маанай тартуулаганды, жакшы маанай, көтөрүңкү маанай, жогорку маанай тартуулаганды үйрөнө турган болсок, ошол биздин утук болор эле. Жана ушул садака, адамдарга берген жакшылык. Мисалы үчүн кимдир бирөөгө сиз 1 сом бере албашыңыз мүмкүн, бирок 1 жылмайып коюшуңуз толук түрдө мүмкүн. Демек келгиле ошол пайгамбарыбыздын бир тууганынын жүзүнө жылмайып караганың дагы бул садака деген сөздү ишке ашырып, дайыма адамдарга садака бергенди үйрөнүп, урматтуу бир тууганыбыз. Билесизби, эгерде бирөө келип дайыма балдарга, адамдардын баары тыйын таратып, жакшылык тарата берсе, бардыгы жакшы көргөндөй эле, сиз дагы дайыма жылмайып карай берсеңиз, бардыгы сизди жакшы көрүп, сиз алардын бардыгынын жүрөгүн өзүңүзгө ээлик кылбас. Кээ бир адамдар бар, булар мандат аркылуу адамдардын денесине падыша болуп, башка бир адамдардын жүрөгүнө, булардын акылына, булардын аң сезимине, булардын рухуна падыша болгондор бар. Ушундай падыша болгонго аракет кылсаңыз, бул сиздин жылмаюуңуз менен урматтуу бир тууганым. Аллах ыраазы болсун. Дагы бир угарман бар, угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракатух. Чыныңызды сизден Алла разы болсун. Рахмат, таксырым, кем болбоңуз. Аллах разы болсун. Эми бирок ушулардын бардыгын бир жолу айтып калгандардын бардыгын купуй айтып койсок дагы болот. Бул жерде биз көбүнчө баарлашууга жана ушул баарлашуудан бир дүйнө жана акыреттик жашообузду оңдоп алганга, канткенде бактылуу болобуз дегенге жообуз деген анда ошондуктан келиңиздер. Калган каалоолордун бардыгын мындай бир намазга калтырып, намазда анзахрил гайб дейт, мындай калптында көрүнбөстөн мындай бир башка жерде мындай гайыпта турган абалда дуа алган үйрөнөлүк дагы. Биз кийинки угарманды кабыл алабыз. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракатух. Ben Acı Belen uçkaşodan mı? Ооба, учурашып атасыз мен менен. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракатух. Acı, ulan da şunu, benim bir tuğanda üzerinde gümrüden kaçsağım. Senin benim bir tuğanı 3 yıldan beri sotka olursanlarına değerim. Bana 3 yıldan beri yere çıksın altında. Yavaş. Şuna bir tuğanlar göründü. Anan, uşun bakan ne olur da? Bir tuğanlarla koysam, ben bir tuğan bulup, dünyada bir tuğan bulup da koysam bu kanday olacak. Агайынды жаман деп тууганды кайдан табасың, аргымакты жаман деп бууданды кайдан табасың деген элибиздин сөзү бар. Өз агасын агалай албаган бирөөнүн эшигин сагалайт деген дагы бир кеп бар. Анан өз агаңды жаман десең, бирөө сага жакшагасын берип койбойт деген дагы башка бир кеп бар, урматтуу бир тууганым. Бир тууганын акысы бул өтө чоң. Ошондуктан адамдар бири-бирине кечиримдүү болуш керек. Чындыгында туура, балким сиз күнөөкөр, балким ал күнөөкөр. Бирок Кудай деген дагы чүнүк бар. Кудай таалам кыямат күнүндө сурайт. Ошон үчүн келгиле бул дүйнөдө ким күнөөкөр эмес экен териштирип олтурбастан эстүүрөгүбүз биринчи салам берип, акылдуурагыбыз аракет кыла берели. Кыямат барында Кудай таалам бардыгын ордуна коет. Келиңиз, сиз ага таарынбаңыз, саламды бере бериңиз, анча-мынча кечирим бериңиз. Эгерде сизден бир нерсе талап кылган болсо, колуңуздан келсе бериңиз. Адал болгон болсо кайра кайтып келет, арам болсо сизге насип кылбайт, урматтуу бир тууганым. Жөн эле таарына бергендин кереги жок. Кудай таалам айтат, пайгамбар айтат: "Ирхаму ман фил арди ярхамукум ман фис сама." Силер адамдарга ырайымдуу болгула, Кудай таалам силерге өзү ырайымдуулук менен мамиле кылат деген. Кечиргиле, Кудайым кечирет. Бергиле, Кудайым силерге берет деген маселе. Ошондуктан келиңиз, сиз бир тууганчылык мамиледе бир тууганыңыз сураганын бериңиз, колуңуздан келсе, Кудай таалам сизди эч убакта кем кылбайт, урматтуу бир тууганым. Эч убакта сизди кем кылбайт. Эгерде сизден зулумдук кылып алган болсо, аны Кудай таалам сөзсүз түрдө сизге алып берет, андан кыжаалат болбоңуз. Бирөөнүн акысын бирөө жыя албайт, урматтуу бир тууганым. Дагы бир угарман, кулак сизде. Кудайга шүгүр. Радионузду басаңдатыңыз. Радионузду басаңдаттыңызбы? Ооба, басаңдаттым. Эми салам айтыңыз. Ассаламу алейкум деп. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам, эми айтыңыз.
Эми апам боюнча суроо берейин деген, апам өзү 5 убакыт намаз окуйт, анан эми жакшы эле Куран окуйт, китеп тамга тааныйт, мындай жакшы да апам. Ошо биздин райондо касыйдачы молдо бар экен. Ошо касыйдачы молдо деген кандай молдо, анан түшүнгөн жокмун да, ошо касыйдачы молдо боюнча суроо берейин деген. Кайсыл райондосуңар? Ала Бука райондо. Рахмат. Ошол боюнча суроо берейин деген. Мана касыйдачы молдо бир ооруларды айыктырабы ушундай эмелери бар экен. Анан түшүнгөн жокмун да кандай. Ошо касыйдачы молдо шариатка туура келиби кандай деп суроо берейин деген. Рахмат. Ошо болду байке, рахмат сизге. Рахмат сизге. Бактылуу болуңуз. Наристеңиздин жакшылыгын көрүңүз. Касыйда деген бул бар, бирок ошондой окуган молдолор калбай калды бизде. Эң кыйын дегендер деле окубайт. Урматтуу бир тууган, демек азыркы учурда касыйда окуй берем деп Курандан дагы жогору коюп алгандар көп адашкандар, илими жоктор, ага маани бербеш керек. Ала Букадагы мен молдолорду билем. Алардын арасында касыйда окуп касиеттүү болуп кеткендер уккан жерим жок. Касыйда бар, бул деген поэзия деген сөз, урматтуу бир тууганым. Бирок миллион касыйдадан бир Курандын аяты жогорудур. Эстен чыгарбашыбыз керек. Ошондуктан апаңыз өзү окуган Куранды окуй берсин, ага барыштын кереги жок деп айтат элем мен сизге. Дагы бир угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум чогажы. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Сизге чын денсаулык, узун өмүр, ушундай эле сиздин талаптарыңызга болуп. Байланыш үзүлүп калды. Кайра байлашка чыгат деген үмүттөбүз. Биздин номер 680606, 012 биздин ачкыч. Бизге байлашка чыгыңыздар. Дагы бир угарман бар, угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Чыгарды сизден. Аллах разы болсун. Рахмат, бактылуу болуңуз, кем болбоңуз. Бактылуу болуңуз. Рахмат, көп сабактар кылып. Көп адамдар мени тынччылык жакшы окуп келип атасыз. Мен сизге бере турган суроом. Ошо менин өзүмдүн жолдошум жок, ошо мага өзүмдүн 11 жаш кичүү балам менен нике кыйдырганда. Эми менин өзүмдүн жумушум бар, үстүм үйүм бар, балдарым бар. Намазга окума ошол тигит себептер болгон да. Анан намаз жакшы эме болгон санам бирок эле монтип келет дагы жок болуп кетет. Башы телефон чалсам албайт. Анан эми мен аны күтүп жүрө бербей эле талак бер десем бербейт да. Вообще жок деп. Башка үйлөнгөнбү? Жок, үйлөнгөн эмес, ошо бир да жол үйлөнгөн эмес. Жашы канчага келип калды азыр аныкы? 37 жаш. Ата-энеси бар эмеби? Апасы бар, апасы билет, карындаштар билет. Андан төрөгөн жоксузбу сиз? Жок. Төрөптөн калдыңызбы? Ошо төрөп берейин десем, жок, сен эметпей эле кой дейт да, эми. Андан сурабай эле төрөй бериңиз, сураштын кереги жок. Сурабай эле төрөй бериңиз, анан келип калат, макулбу? Эми ошо талак бер деп сурасам бербей атат да, эми Эми ал талак берип бай, кандай десем. Эми мен аны эчтеке сурабайм да, только келип келди жолугу эле, ошо бир дегенде башка өзүмдүн жашоом өзүмө кетет. Эми ошол баласы жок болгон үчүн ал мындай бир байлай турган нерсе жок деп болуп аткандыр да. Ошон үчүн сиз талак сурагандан мурда төрөгөнгө аракет кылыңыз. Ойлойм бардыгы ордуна келет деп. Анан эми анын байланган нерсеси жок болсо, ээн басып, ээн туруп көнүп калган эме болсо, ошондо бала менен байлап коесуз деп ойлоп атам мен. Анан талак сурагандан мурда эми ошондой күйөө табылабы жокпу деген маселе дагы бар да. Балдарыңыз менен болсоңуз, анан ошого төрөгөнгө аракет кылыңыз. Анан мен ойлойм бардыгы жакшы болот деп. Анан ажырашып кеткен менен, эми ажыраш деп биз айтпайбыз эч убакта молдолор. Дайыма жараш деп айтабыз. Урматтуу бир тууганым. Анан бир ай жок болуп кетсе, бирок 11 ай бар болсо, бул деле жакшы адамдар деле даватка кетип калгандар 40 күндөп, түрмөгө түшүп калгандар бар. Россияга кетип калып 6 айлап бар, эри бар, эри жок болуп жүр. Ошондуктан эле сиздики ушуну ойлоп коюңуз дагы. Анда мында келип аткан болсо, акырын байлап калган аракетин көрсөңүз баары жакшы болот иншалла. Намаз үйрөтүптүр сизге, жакшы адам экен. Угарман бар, кулак сизде. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Биз ойбосоңо немем бар да биз. Айтыңызчы? Бейиш толок деген эмеде башталат, акыр кыяматтан кийин башталабы?
Ооба. Тиги жана кээ бир шаярттарды айтып коет го, тиги эмеде жүрүптүр, бейиште жүрүптүр, анан тиги тозокто жүрүптүр депчи. Ошого бир жолдуруп коюш, ушул мен аябай эми көрөбөсөм. Негизи беш маалымат жок эми ушул аябай ойлонуп жүрмүш. Түшүнүктүү. Адам өткөндөн кийин кабырга кирет, анан кабыр азабы болот же кабыр жыргалчылыгы болот. Анан кыяматтан бар тозок бейишке бөлүнөт. Бирок ошого чейин дагы кээ бир адамдар ошол Кудайдын фазли карам айкөлдүгү менен тозокко кирип, азабы менен кээ бирлер бейишке киргендери бар. Анан көбүнчө айтылган бейиште жүрүптүр, башка тозокко түшүптүр дегендер тозокко түшө турган иш кылыптыр, бейишке кире турган иш кылыптыр деп мындай бир элес түрдө айтылган деп түшүнсөңүз туура болот иншалла. Бирок болбосо азыр тозок бар, ушул күндө бейиш бар, адамдар кыяматтан кирип баштайт. Бирок кээ бир адамдар кирген, аларга Кудай узурат берген, бирок жалпы адамдар азыр ошол кабырдагы азап же жыргал менен алек болуп турат бардыгы. Ал эми тирүүлөр ошого даяргерчилик көрүп алек болуп турат бардыгы. Дагы бир угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Эми сурайт эле бул жана телевизор немеден передача Манастан, Арыстан алай депчи, каякта бул оолдардан Кудай деген неме деп эле бөлөктөрдү сурайт да, ошо жөнүндө айтып берсеңиз дейм да. Эми ал кишинин атын айткандан коркосун да бале түшүп кетеби депчи, атын айтпаш керек, ол жуушка туура келет гүлдөп. Атын айтпаңыз аны. Сурайын дедим беле да. Чоңалай калып алай кылып алды. Ал атбашылык анан алайлык болуп алган ошондой өзү. Мечит алган илгери ал киши. Андан эми аны ооз калбаңыз. Ооз калбаңыз. Уят болот. Рахмат. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракатуху. Кечиресиз, вот менде бир суроо бар да. Менин кызым бар. 5,5 жашта. Ушундай ниетим бар, Кудай кааласа ушундай школго берем келет да. Бирок ушундай школдор жок болуш керек биздечи. Ушу 1-класстан баштап 11-класска чейин. Мусулманский да только. Ошондой вот эми бир ала келет да, ошо качанашчыларын билем что жок азыр пока что. Бар. Сизден угайын өттүм эле ошо. Бар. Информация барбы, жокпу? Бар. 1-класстан баштап 11-класска чейин. Бар. Кудайга шүгүр, учубуз кур эмес. Бизде Тайба деген мектебибиз бар, Найма деген мектебибиз бар, андан башка бир канча мектептерибиз бар. Иншалла. Бул боюнча сиз Насат медиага кайрылсаң, Насат медиада биз ошол мусулманча мектептердин жана мусулманча бала бакчалардын даректерин берүүгө аракет кылабыз. Урматтуу бүртан, мага чейин сиз ошол Келдибек мырзага кайрылыңыз. Азыр мен сизге телефонун айтам. Ал сизге жооп берет. 559 701 801 701 801 559 менен. Анан биз Насат медиа насип кылса, мен ошол директор менен сүйлөшүп, андан суранабыз ошол жерге мусулманча бала бакчалардын, мектептердин даректерин киргизип койсоңуздар жакшы болот иншалла. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман, кулак сизде. Байланыш үзүлүп калды. 0312 68 0606 биз менен байланышка чыгыңыздар. Биз түз эфирдебиз. Нарындан 106.3-төн, ошондой эле Жалал Абадтан 95.3, Таластан 106.1, андан сырткары мына Караколдо 105.5. Айтор ушундай уксаңыздар болот биз, урматтуу бир туугандар. Мына тегерегим бар, ошолордун адрестери. Мына урматтуу бир туугандар. Кулак сизде, урматтуу угарман. Assalomu alaykum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Кандайсың, Алла? Кудайга шүгүр. Мен жакында эле кастуу болдум, ошо атымын Жамила койсо кандай болот деп сурайын дегем. Жамила? Ооба. Жамила деген сулуу деген сөз. Анан эми жанагы Айтматовдун Жамиласында койсоңуз, ал деген ошол жанагы күйөөсү менен жашап атып, анан тиги армияга кетип калганда тиги Данияр деген бир казак жигитти сүйүп калып, анан ошону менен кетип калган да алчы. Анан ошондой тагдыр эми, албетте Айтматов атабыз улуу инсан, бул киши сүйүүнү даңазалаган, бирок ошол тагдырды мен эч кимге каалабайт элем.
Бирок ошол ниетти койбоңуз, балким сулуу болсун, адеп ахлагы сулуу болсун, кийими сулуу болсун, жашоосу сулуу болсун, ыйманы сулуу болсун деген максатта Жамиле койсоңуз, анда бул жакшы маселе, урматтуу бир тууганым. Адамдар жакшы ниетке жараша берилет, ошон үчүн Жамиле деген бул араб тилиндеги сулуу деген ат мааниде иншалла. Ал эми Жамиленин тагдырын каалабайт элем эч бир аял затына. Никеси жок кетип калды деген сөздү алчы. Сейит айтат го, муну Жамилени көрдүм, кийин бар, Данияр сүйүп калып тиякта. Эми балким башында Жамиле туура эмес күйгө тийип алып качып кеткен, муну дагы багыштуу. Балким алып качпаса андай болбойт эле. Балким согуш кетпесе мындай болбойт эле. Эми бир адамды айыптаган кыйын, бирок кандай болгон күндө дагы ошол никелүү жубайын таштап кетип калган. Ошол убактагы Жамиленин өзүндө деле ошол коомчулук муну жаман көрдү. Анткени булар мусулман, ошол шекерликтер, ошол таластыктар Жамиле чыгып аткан жердин бардыгы ыймандуу эле болгондагы Жамиленин жоругун жактырышкан жери жок. Бир гана Сейит ошону кийинчерээк аттеңа чоң сүйүү бар экен да айтып калды. Анан Сейиттин өзү деле балким ошол балалык кези менен сүйлөп койду деген мен пикирдемин. Дагы бир угарман бар, угарман кулак сизде. Угарман. Угарман келгенге чейин азыр мынаки Отунбаеванын Демилгелери фонду аябай бир жакшы китеп чыгарды. Асти сынбагыла деген Черчиллдин атактуу сөздөрү. Мына ошол китепти мен окуп баштадым. Нуржигит Кадырбеков Иман фондунун төрагасы ошол жакшы ничегибиз мага таап берди. Ошол жерде Черчиллдин мындай сөзү бар экен да. Демократия дейт, бул эң жакшы башкаруунун формасы эмес дейт. Демократия өзү болбогон дейт. Бирок биз билген башкаруулардын ичинен ошол демократия кичине түзүгүрөөк болгон үчүн гана ошол жолдо кетип атабыз деген Черчиллдин ташка тамга баскандай таамай сөзү бар экен да. Демек демократия бул башаламандык, бирок ошол Черчилл билген башкаруулардын ичинен ошол гана түзүгүрөөк экен да. Биз андан дагы жакшыраак нерсени билебиз. Бул деген адилеттүүлүк, ыймандуулук деген маселе. Урматтуу бир тууганым, угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум, урматтуу. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракатух. Рахмат, сиз пайгамбардын сүннөт дуаларын айтасыздар, рахмат болуп болупту. Бирок андан тышкары ар бир адам өзү ичинде кыялмышталчу болот эмеспи. Дуаны сурайбыз да, кээ бири дароо ишке ачса, кээ бири кечигипке такыр эле ишке ачпагандай сезилет го. Сураганыбыз бул дүйнөдө берилбесе акыретте сөзсүз берилет деген тууралуу үмүтүбүздө дуа кыла бериш керек. Дуанын да кандай пайдасы. Экинчиси, садаканын пайдасы болуп келет го. Анын бири садака берүү менен оорунарды айыктырып дарабагыла дейт го. Айрымдар айыкса, кээ бирлерин өмүр бою оор менен алып жаткандай болот да. Ошондо аракетти токтотпой жашай турсак болобу же бир нерсени таанып калган үчүн же тагдырды айыкпайт десе айыкпашы мүмкүнбү? Экинчиси жаңы эле конкуренция жөнүндө сурап эле. Атаандашы бул жакшы го, эми ийгиликтин да жарыш атаандасы бар жерде. Бирок атайлар бирөөнү банкрот болуш үчүн зыян бериш максатта атаандашса бул кандай болуп калат? Рахмат бир тууганым. Атаандаш боюнча айттык биз, эгерде башка бирөөнү банкрот кылуу максатында ошонун бутунан чалып мындай бир айлакердик кылса бул жаман маселе. Бирок ал атаандашуу дегенде түз маанисинде өзүнүн мындай бир кесипкөйлүгүн өстүрүү менен атаандашса бул албетте жакшы маселе. Бирок аны буттан чалып, коркутуп, башка кылып, дуа кылып, окутуп, чокутуп, жүрөгүн түшүрсө анда бул арам болуп эсептелет. Экинчиси, чындыгында садака баледен куткарат деген пайгамбардын осуяты бар. Ал эмес жаман өлүмдөн, ыңгай сабалдуу өлүмдөн да сактайт деген пайгамбардын осуяты бар. Күтүүсүз өлүмдөн да сактайт деген пайгамбардын осуяты бар. Садака балени кайтарат деген бар. Садаканы бериш керек. Садака менен Кудай Таала оорудан кайтарат. Балким ошол садака бербесе, оорумак өлүп калышы мүмкүн. Демек оорубай, ошол өлбөй, ошол ооруган бойдон калды. Балким келе турган чоң апаттын алдын алды деген маселе. Балким ошол садака бергенде ооруп аткан адам оорусунан айыккан жок, бирок айыкпай калгандыгы буга жакшы себеп болду. Мисалы үчүн кече аэропорттон Оштон келет да, анан мындай бир жанагыда карма алып калды учак. Анан Данияр деген ырчы жигит бар, Исмаилов ким ырдайт, телевизордон өчпөй такыр эле. Анан ошол айтат да, мен аябай капа болуп атам, түштө учушум керек, кечке чейин калып калдым. Мен айттым, Данияр, сен антип айтпагың, балким түштө учсаң, балким самолет жарылып кетип, кагышып кетип, бир нерсе болмок, балким. Ошон үчүн сен тагдырга ыраазы болсоң, бул позитив жашоо менен жашасаң, сага жакшы болот десем, ал бир аз капа болгонсуп калды. Ошондуктан мындай капа болбош керек. Анткени Кудайдын ар бир кылган ишин
ичинде биз үчүн жакшылык бар да. Балким ошо сен ооруп аткан жакшы нерсе, анткени оорубаганда балким сен ошол жаман нерсеге кирип кетиши мүмкүн, ыктымал деле бар болчу деген сөз да. Демек дуа кылганда Кудай Таалам дуаны кабыл кылат, дароо кабыл кылат. Же Кудай Таалам сен сураган нерседен башка нерсеге алмаштырдан сен билбей калышың мүмкүн, же ахиретке ошого сага сооп жат, же аны билбей калышың мүмкүн. Ошондон дуаң сөзсүз түрдө кабыл болдурмады бир тууганым, бирок сага пайдалуураак кабыл болду. Мисалы үчүн сен акча сурайсың, миллион сомуң бар, дагы акча сурап атасың, Кудай Таалам сага аны берген жок. Балким ахиретте сага көптөгөн сооптор жазып коет. Анткени мындан көбүрөөк дейин сен көтөрө албайсың деген маани келип чыгат да. Анан дуанын түрү сүннөт дуалар, бирок андан сырткары иншаи дуалар. Булар деген сөз адам өзүнүн жүрөгүнөн чыккан дуалар, кадимки ого жараткан Кудайым деп эле сурай берсең, бул деле дуа боло берет. Ал эми булар жанагы сүннөт дуалар, эртең менен кечки дуалар. Кээ бир адамдын колунан келбейт да, тос айтсаң тос жүрөт, бирок дуага келгенде билбей, ошондуктан буларга атайын дуа китеп сунуш кылабыз. Ал эми каалаган адамдар каалаган учурунда колун жазып эле чын ниеттен дуа кыла берсе, Кудай Таалам бул дуаларды иншалла кабыл кылат. Бизге бөлүнгөн убакыт этегине келип жетти, урматтуу бир туугандар. Анан биз албетте адаттагыдай эле Омардын Энекем деген ырын угуу менен бүтүргүбүз келет. Кийинки жумада балким биздин дагы бир угарманды кабыл алабыз сураныштар менен, андан кийин жыйынтайбыз. Угарман кулак сизде. Айтыңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Алла разы болсун. Рахмат. Мындай бир суроо. Атам жалгыз бир эркек. Дагы энесин разы кылбайт да, эне катары мисалы. Анан мен бала катары мен да разы кылган жок да. Анан мен бала катары өз атамды караш, разы кылдырыш мага фарз болобу же болбойбу? Парз болот. Атаңы дагы чоң энеңи да караш парз болот. Анткени жиндиге жиндилик менен жооп берилбейт да. Жиндиге жиндилик менен жооп берип, бул жиндилик деген сөз болот. Акмакчылык менен жооп берип, бул акмакчылыктын дал өзү болот. Урматтуу бир тууганым, сен түзүк бол, теңелбе сен. Кийинки жумадан түз эфирден көрүшкөнгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.